Шардагы чакан берүү бүлө жаштардын тунук сезимдери аркылуу бүгүнкү этилдин тагдырын комедия аркылуу чалдырган Мар Бажиевдин 12 күн драмасын Ошмонун киноакадемиясынын окутуучулары студенттер менен биргеликте сахналаштырып даярдашкан. Аталган театралдык коюм алгач мамлекеттик тил күнүнө карата ЛТР телеканалынан көрүүчүлөргө тартууланган. Сен орча билесиң? Түсүн зоруйм агай. Азаматсың. Анда эмесе. Аламолдоев. Ты хороший парень. Кана отурчу. Аламолдоев, сен мыкты жигитсиң. Азаматсың. Кызым, кесмечесиң бе? Эми отурчу. Дочка лапша хочешь? Не хочу. Ты подожди. Дагы эмнени баштадың? Кой отур. Азыр баарын түшүнөсүңөр. Алсак спектакль 18 күндө иштелип чыгып, ролдорду негизинен киноакадемиянын студенттери, окутуучулары ойноп, аларга Ош улуттук драма театрынын кызматкерлери да көмөктөшкөн. Деген менен кыска убакытта мынтип спектакль даярдоо оңойго турбаганын жаш актерлор моюндашат. Ошондой эле бул чыгармада рол жаратуу алар үчүн сыймык болгонун айтышат. Негизинен бул менин биринчи ойногон ролум болгон үчүн бир аз кыйынчылыктар жаратты. Албетте буга чейин менин эч кандай тажрыйбам да болгон эмес, сахнага да чыккан эмесмин. Анан ролго кирүү үчүн бир 10 же 15 күндүк убакыт кетти. Ролго кириш бул бир дың жерге сокко салган менен эле барабар нерсе да. Анан эми ойлоп кое берет экенсиң, муну окуп алганда, чыгарманы караганда эми муну ойноп кетем, себеби бул мага тааныш эле нерсе деп жок. Чындап ошол нерсени ойной турган учурга келгенде, баягы өзүң ойлоп аткан нерселер келбей калат. Анан режиссердун пикири башка болуп калат, сенин пикириң башка болуп калат, жаныңдагы партнердун пикири башка болуп калат. Сен каалап туруп ойноп кетип атканда жаныңдагы партнердо сен күткөндөй нерсе болбой калат. Ошондой учурда кыйынчылык жаралат. Анан албетте жаңы бир каарманды жашаш сен ошол адам болушуң керек да. Аталган театралдык коюм киноакадемиянын жамааты тарабынан даярдалган бул жылдагы экинчи спектакль. Буга чейин жамаат Мар Бажиевдин 4 адам драмасын иштеп чыгып, көрүүчүлөргө тартуулаган эле. Ал эми учурда болсо республикалык жаңы сымдар аталышындагы театр фестивалына дагы бир жаңы спектакльди сахналаштырып иштеп чыгуунун алдында турушат. Дагы бир жакшы бир драманы тандап алдык. Ошонун негизинде Кудай буйрса республикалык фестивалга даярдыктар жакынкы күндөрү башталат. Кудай буйрса эми студенттерибиз азыр бир топ профессионалдуу болуп калышты, чоң курстарыбыз. Эми келечекте дагы бир чоң кинонун үстүндө да иштейли деген жакшы ойлорубуз бар. Бул спектакль бүгүнкү күндө жана буга чейинки күндөрдө эң маанилүү актуалдыгын жоготпой келет бул спектакль. Ошол эң мааниси негизги. Турмуштун көйгөйү бар. Ар бир бул жердеги бир гана турмуштун эмес, кесиптин көйгөйлөрү бар. Ошол эле студенттердин көйгөйү бар. Киноакадемиянын окуу жайдын базасында ачылганына 4 жылдын жүзү болууда. Бүгүнкү күндө 60ка чукул чыгармачыл жаштар актер, режиссер жана телеоператор багыттарында билим алууда. Окуу жай жетекчилиги алдыда чыгармачыл жамаатка ар тараптуу колдоо көрсөтүү менен жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүнү колго алган. Келечекте ушул биздин университеттин алдындагы киноакадемия ийгиликке жетиши үчүн биз университет бардык шарттарды түзүп беребиз деген терең ишеничтемин. Бул ошол жөнөкөй окуу процесси менен байланышкан маселелерден баштап атайын техникалык жабдыктарды, башка кандай мүмкүнчүлүк, кандай муктаждык керек болсо биз бардыгын чечип берип, ушул киноакадемиянын алдында бир чоң керек болсо кинолор тартылганга чейин жетебиз деп пландаштырганбыз. Эске салсак, буга чейин киноакадемиянын жамаат тарабынан 2 кыска метраждуу тасма тартылып, 2 спектакль көрүүчүлөргө сунушталган. Кармач. Үйрөткөн сөздөрүң ушулбу?